Карчек деген сайтты бардыгыбыз эле билебиз. Бул сайттан машинабыздын айыптары барбы жокпу текшерчүк. Эми Карчектин ордуна төлөмкейчи деген сайт пайда болуптур. Бул сайттан бир гана безопасный городтан эмес, андан тышкары протокол менен түзүлгөн айыптар бар болсо дагы көрсөтүлөт. Бул сайт негизи жакшы эле жасалыптыр, бирок бир чоң кемчилиги бар экен. Бул кемчилик боюнча мен эмес, башкалардан дагы угуп жатам. Көп адамдардын номерин жазганда мурунку ээси машинанын эмес, ушул номери кимге таандык болсо, башка машина болсо дагы ошол айыптар азыркы күндө бул номерди жазганда сайттан көрсөтүп жатыптыр. Демек, бул машина менен кетип баратканда ГАИ тоскондо тоскоолдук кылып жатат. Эмне үчүн сенин штрафтарың төлөбөйсүң деп. Бул штрафтар меники эмес, бул башка бирөөнүкү деп түшүндүрүп, убакытты кетирип, түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөрү дагы бар. Анан чоң тоскоолдук жаратылып жатат. Демек, бул кемчиликти өзгөртүш керек, жок кылыш керек. Же ошол мурунку айыптарды өздөрү өндүрүп жок кылышсын, башка бирөөнүн айыптары болгондон кийин жаңы ээсинин эмне тиешеси бар туурабы? Же болбосо сайттан көрсөтүлбөсүн. ГАИшниктер тоскондо тоскоолдук жаратпаш үчүн.